Алданган карышкыр. Кыргыз эл жомогу. Илгери Капчыгайдагы курум таштардын арасына бир түлкү ийин жасап алып, көп жыл жашап, тар ийинге башка жандык каттабаптыр. Бир күнү күн аябай суук болуп, түлкү ийинден чыгып, тамак издеп жойлоп жөнөйт. Ал кетери менен ачка, кынжыйган бир карышкыр түлкүнүн келишин күтүп, ийинге кирип жатып алат. Түлкү жолу болуп, курсакты кампайта тойгузуп, кечке жуук ийинге келди. Караса, карышкырдын иси дароо ойлоно калат. Эгер карышкыр ийинде жатса, анда мени соо койбойт, эптеп амал издейин дейт. Анан ийиндин оозунан алынып бардыгынча: "Ийиним, ийиним, сен соо эмессиң го. Ар дайым мен келгенде жооп берчи элең. Ал кайратың кайда кеткен?" деп кыйкырат. Карышкыр тигинин түлкү экенин билгенден кийин "Ау, ау" деген уулуган үнү менен жооп берет. Түлкү болсо ийинде карышкырдын бар экенин билип: "Бая эле ошентип жооп бербейсиңби? Мен карга оонап тазаланып келейин" деп калп эле карга оонамыш болуп жатып жылт коет. Ал эми ачка, акмак карышкыр азыр түлкүнү жеп курсакты тойгузам деп тилин салаңдатып, түлкүнүн ийинге киришин күтүп жата берет. Аңчылыктан жолу болбой келаткан мергенчилер ийинди көрүп, ага капкан салып коюшса, карышкыр түшүп калат. Ошентип амал менен түлкү бир ажалдан кутулат да, карышкыр алданып өлгөн экен.